Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Анан эми Садыр Жапаровго 100 жолу айтсам дагы ага вообще неме жетпейт экен. Ал кишинин просто оосу менен жели сүйлөп коюшу, ручкасынын учу да. Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы жана негиздешүүсү болом. Улуттук демилге өнүккөн Кыргызстан кыймылынын тең төрайымы болом. Абдумалик Кудайбердиев, экономист, финансист, жогорку деңгээлдеги эксперт. Ошол бүт эле ушул вопростор боюнча биз аналитика жана ошондой эле жанагы мен көп жазам го. Бардык нерсенин баары себептерден болот деп, ошо себептердин баарын таап чыкканбыз. Бир гана ошол кредит алып, азыр төлөй албай аткан адамдардын бардыгы биригип, мындай айтканда талап кылыш керек. Эң биринчиден бул жогорку соттун пленумунун 31 майда 2018-жылда мыйзамсыз токтому, бул 21 пунктта эме болганда аннуитеттик деп 15% дагы ошол кирип коюшкан. Бул мыйзам менен эле бекиткен эмес, ошо соттун да пленумунда өткөрүлгөн. Анан Кыргыз Республикасынын жогорку соттун пленумунун 31 майында 2018-жылы мыйзамсыз токтому 13 пунктунда да жазылган. Бул ошол 13 пунктта аннуитеттик колдонот деп көрсөтүлгөн. Бул немеде банковский мыйзамдар боюнча нормада жок. Жана ошондой эле соттун 31 майынын 2018 мыйзамсыз токтомунда 12 пунктунда Кыргызстандын аймагында сом менен валюта бирдей иштейт деген норма белгилеп кеткен. Мындайда мисалы үчүн чоң КАМАЗды айдаганга неме уруксат алат, уруксат алганда Д категория же Е категория деп ошолор эме категориясыз мисалы үчүн мыйзам боюнча айдаганга болбойт. Хоба деле айдай албайсың да. Бул жерден болсо соттор өздөрү ошо 31 майдагы 2018-жылкы эменин жогорку соттун пленумунда өткөн эме жыйында токтом чыгарып салышканда бул 21 пункт, 13 пункт, анан 12 пункт кылыпчы. Ошо жана хобаны эме Б категория менен айдай берсе болот депчи. Бул мыйзамдын бузулганы. Көбүнчөсүндө адамдар түшүнбөйт, что кредиттерди алганда дагы ошол берип аткан кишилер да мыйзамдарды бузган депчи. Ошого түшүнө албай атасыңар да. Анан ошол эле жогорку кеңештин депутаттары азыр 90 депутат отурат. Ошол 90 депутаттын жанагы немеде эме болот атпайбы? Могу азыр айтам. Кече күнү мен буквально эмени окудум. Эме депчи. Могул эмеге так. Мына. Эмеге укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Омурзаков шайланды дейт. Эми ушул Сүйүнбек Омурзаков комитеттер, соттор боюнча дагы неме кыла алат. Анан бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Данияр Төлөнов болду деп атат. Ар бириңер ушул Кыргызстанда 7 областта бардыңар тең бирдей арыз жазышыңар керек да. Ошол Данияр Төлөновкачы жана 163 мыйзамдын 6 пунктундагы нерсени 15% дегенде алып салгыла деп. Биз күнүгө какшап атабыз. Даже мына неме бир эчтегеге жарабаган 2013-жылы, 2017 жылы эле жанагындай неме комиссия түзүлөт деп Акылай Кенекеева жана ошондой эле немелер аркылуу ошол бир кандайдыр бир комиссияларды түзүп, бирок бир натыйжасы болгон эмес да. Азыркы күндө дагы ошол жогорку кеңеш тарабынан бир комиссия түзүлүптүр, бирок натыйжасы болбогонун себеби эмнеден? Аяка эксперттерди жана экономист, финансисттерди привлекать эткен жок. Болду ошол эле.
Эгерде бүгүнкү күнү силер немеңерди мыйзамдуу өзүңөрдүн ошол мыйзамдарды бузуп аткан сотторду жогорку сот бузуп атат да. Ошондой эле банковский мыйзамдарды бузуп аткан улуттук банкты жана ошондой эле могул эмелерди привлекать этип ошол пункттарды өзгөртпөсөңөр эчтеке чыкпайт. Анан эме Садыр Жапаровго 100 жолу айтсаң дагы ага вообще неме жетпейт экен. Ал кишинин просто оосу менен эле жели сүйлөп коюш, ручкасынын учу да. Бирок эмнегедир биз таң калыштуу болуп атат. Анткени Камчы Кыдыршаевич бул нерсе боюнча коопсуздук мамлекеттин акча саясаты туура эмес болуп атат да. Ошол коопсуздук мамлекеттин өсүп өнүшүнө, экономикага таасирленип, ошо элдин жакырланышына таасир берип аткан коопсуздук болуп эсептелген нерсеге маани бербей 700 миллиард сомду азыр мындай айтканда көмүскөдө акчаны алып чыгып бердик. Ошону текшергиле, силердин компетенцияңарга кирет, кылгыла десек, ошого мындай акыл зээни жетпей атабы эме сотрудниктеринин же кандайдыр бир немеси барбы. Бирок биз кыргыз эли ошо талап кылышыбыз керек да. Биз менен талап кыла турган адамдардын көбү чыкпай, мындай айтканда биз менен чогуу бирдикте болбой атат. Өнүгүү концепциясы деп биз группа ачып койгонбуз. Ошого канчалаган миңдеген кишилер кошулса, ошол талапты көтөрүп чыкканга оңоюраак болот да. Коомдук мамлекеттик комиссия түзүп бермейинче эч нерсе маселе чечилбейт. Ошон үчүн давайте силер да жардам бергиле, урматтуу кыргыз элим. Антпесе эчтеке чечилбейт. Мени көп болсо бир 10 чакты же 20 чакты эле адам көрөт экен, мына азыр деле 4 киши көрүп атат. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Мени өзүмдүн лентаман көрүп атасыңар, кандай жумуштарды кылып атабыз, кандай жоопторду алып атабыз. Ошол. Эгерде ар бириңер эле шкурный вопросуңарды чечтирип алып эле анан башка өзүңөрдүн эмеңер, салымыңар жок болсо эчтеке чыкпайт. Ошол. Даже өзүңөрдүн оюңарды жаза албай атасыңар. Силерге канчалык жардам берип атат, эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошолорду оюңарды деле жазсаңар болот да. Кандай таасирленип атасыңар, маселен, эч ким деле мындай айтканда ачык айкын айтып чыкканга эч ким немеси жок. Мен деле чарчадым, эсли чындап келсе. 6 жыл болуптур. 6 жылдын ичинде жана өткөндө тиги жазып айтып атпайбы, эмнени кыйратып койдуң депчи. Менде ошо 1999 жылы жер кодекс боюнча 32-33 берененин негизинде почти что бир 100гө жакын кат бар. Ошону кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, пошаговый эмелерде кайрылууларды жазып отуруп, эме Атамбаевдин учурунан баштап, анан азыркы болуп аткан ситуацияга келдик да. Элдин тарабынан ошо жана волнениялар болгондо эле ошол биздин жазган каттар мындай айтканда эмеге келет экен. Исполненияга келет экен. Анан азыркы учурда 7 область боюнча ошо талаптарды жазып кетиргенбиз. Ошо талаптардын ичинде мисалы үчүн инфраструктура, садик, жолдор, үйлөр, турак жайга камсыз кылуу, жана ошондой эле иш орду менен камсыз кылуу деген нерселердин баары жазылган. Ошонун баардыгы азыр мындай айтканда аппарат президенттин эмесинде баардык жака тапшырма берилген экен. Тыңчылыктуу бизде ошол Элеткөйгө, коомдук бирикмеге же болбосо улуттук демилге өнүккөн Кыргызстанга иштеп бергендердин баардыгы эле в основном шкурный вопросторун чечип атат да. Шкурный вопросторун көтөрүп алып эле ошолорду чечкенден кийин эле сразу автоматически чыгып кетет. Бул туура эмес да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн көйгөйлүү маселем жок мына кредит боюнча. Мен бирок кредит боюнча таштаган жокмун да. Акыр түбүнө чейин жетем деп неме иштерди алып барып атам да. Колдоо жок болуп атат действительно. Бардыгы эле өздөрүнүн маселесин чече берүү менен автоматически моя хата с краю ничего не знаю деп атат. Элдин өзүнүн дагы немеси болуп атат да, шыбагасы болуп атат. Бир дагы адам ошол өзүнүн маселеси чечилгенден кийин башка кишинин жанымдагы адам дагы мендей жабыркады эле деп ошол жардам берели деген вообще мындай инициатива болбой атат. Тем более неме бийликке да мунун кереги жок да. Ар бир маселе чечиш үчүн талап коюш керек да. Талаптын баардыгын бина жазып берип атабыз. Даже немеге тетиги Акылбек Жапаровго канча предложение кийирдик. Булар деген бийликте отургандар сүйлөй берет экен да. Мына бизге деген конструктивный программа, реформа бергиле, биз кыйратабыз, бир шумдук кылабыз деп экен. Бирок на самом деле эчтеке жок экен. Ошол рахмат 5 эле киши жана мен ошол эфиримди